Жасалма акылдын жардамы менен ар бир киши спорт менен алектенсе болобу. Эң узак аралыкты багындырган автопилот учагы. Апталык клик баяндамасында технология жаңылыктары. Лондондук бир компания адамдардын баары спорт менен машык алыш үчүн инклюзивдүү тиркеме ойлоп тапты. Team Sports деп аталган тиркеме жасалма акылды колдонуп, дени сак жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ажырата алат. Ал кыймыл-аракеттерди отуруп туруу сыяктуу көнүгүүлөр менен чечмелейт. Компания ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерди спортко тартууну көзөйт. Анткени алар адатта спорт менен машык албай келишкен. Каттамдарды көзөмөлдөө мекемесинин маалыматына караганда, Airbus учкусуз учагы эң узак убакыт учуп рекорд койду. Күн нурунан кубат алган Airbus Zephyr S учагы 26 күн бою токтоосуз учуп, 2018-жылы орнотулган рекордду жаңыртты. Белгилүү болгондой, ал Американын Аризона штатындагы полигондон учуп, Борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнө барып, кайра кайтып келген. Netflix менен Microsoft компаниясы биргеликте кардадаларга арзаныраак катталуу жолун сунуштайт. Анын арзаныраак болушунун себеби видео материалдарды көрүп жаткан учурларда жарнама чыгып турат. Netflix стриминг платформасы ал учурда жарнамалар кошулбаган пландарга кошумча кызмат катары сунушталарын айтат. Компания мындай кадамын жылдын башында 10 жылдан берки катталуучуларын жоготуп, жүздөгөн жумуш орундары кыскаргандан кийин жарыялаган.